Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн биз сиздер менен ушу өнөрүн үйрөнмөкчүбүз. Анда эмесе экранга көңүлүбүздү бурабыз барыбыз. Биз бүгүн ушунун эң төмөнкү баскычы болгон убучан бөлүгүн жасамакчыбыз окуучуларыбыз менен. Кана, поклон. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ушинтип биз эң негизги төмөнкү тепкичин жасап алдык. Андан кийинки улантып жасалчу ушунун бир бөлүгү бул чансуян деп аталат. Анда эмесе чансуянды жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dönüyoruz. Paklon. Anda mesela men okuyucularım ийилчек деген, бұл тайзи деген, ушу деген адамды ийилчек жана ошондой эле ден соолукка абдан пайдалуу болуп эсептелгендиктен мен окуучуларым ийилчек дагы көрсөтүп бермекчи азыр. Жана ошондой эле, ошон менен эле биргеликте мен балдарга өзүмдүн боевой мушташ өнөрүн дагы үйрөтүп келем. Бул мушташ өнөрү аң сезимди, бул мушташ үчүн эле эмес, аң сезимди аябай тазартып өстүрө турган өнөрлөрдүн бири болуп эсептелинет. Анда эмесе көңүлүңүздү бул жакка бурабыз. Анда эмесе Алы, Искендер. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз баягыдан бери окуучуларыбыз менен ушу чыгыш элеңдерин көрсөтүп аткан болсок, азыр эми жекече өзүм дагы 1-2 бөлүктөрүн көрсөтүп берсем.
Урматтуу телегөрүүчүлөр, биз баятан бери окуучуларыбыз менен куралы жок ушунун бөлүктөрүн кол менен жасап көрсөтүп берген болсок, азыр эми мен дабуу кылычы деп аталган курал менен ойноп бермекчимин. Бул өнөрдү жаратылышта ойноп берүүнү туура көрдүк. Мына ошентип, урматтуу телегөрүүчүлөр, биз бүгүн чыгыш эл өнөрүнүн ушу өнөрү болгон уникалдуу өнөрдүн бир канча бир баскыч бөлүктөрүн көрсөтүп бердик. Анда эмесе сак саламатта калыңыздар.